ұтып алса, екіншісінде армениялық атаңдашын тізе бүктірді. Бүгін болса дағы бір күшті делінген. Бачайын Москва шаарында ұйыштырылған Гран-при турнирінің чемпионы күшті мушкер Усам Масыев менен беттешет. Бойцу 23 года, рост бойца метр 68 сантиметров, вес 57 килограммов ровно. Боец тренируется под руководством Эльдара Маматова. У бойца 5 профессиональных боев, из них 4 победы, 1 поражение, 0 ничьи. Боец представляет Кыргызстан, город Ош, спортивный клуб Барстим. Встречайте бойца по прозвищу Кышкаш Келечек Топчубайұлы. Келечек Топчубайұлы Айталон ортасында. Ему 20 лет, рост бойца метр 70 сантиметров, вес 57 килограммов ровно. Боец тренируется под руководством Гаима Асхаба. У бойца 3 профессиональных боев, из них ни одного поражения. Представляет Российскую Федерацию, город Москва, непобежденный Усам Асуев. Усам Асуев ақырқы 3 беттешінде қырғызстандық мушкерлерді ұтып алды. Негізінде карьерасында, әлі кәсіпқой карьерасында жеңіл ұзасын тарта елек. Аламе мушкерлер 57 килограмм салмақ шеңбірдігінде беттеш өткөрішөт. Көрілі, екі жаш, ошол емезде перспективті мушкерлердің ерөлі башталды. Жана қызықтуу беттеш болады деген ойдоз. Келечек Топчубайұлы ал күміш түсті чолоқшымен шыққан болса, мен Усам Масыев алтын түсті, сары қара түсті чолоқшымен беттеш өткөрүдө. Ең соңын азыр Келечек атаңдашына тамай соққы ұзатуда, бұтқа тұруда әлбетте өте мықты, бірақ атаңдашы Усам Масыев азыр қаршылашын партерге алып келді. Усам Масыев негізден партерді өте күшті мушкерлердің бірі. Ең соңын қармаған Келечек, бірақ азыр инициативаның атаңдашында Усам Масыев атаңдашының екі бұтынан башын шығар албай жатат. Бірақ қарбастан ал азыр мықты позицияда десек болады. Усам Масыев дағды болса башын шығар әлек, ең ғана Азамат Келечек ең соның авалда шықты бошанып, андан кейін азыр атаңдашын алып түшүүгө аракетин жасайт. Албетте Усам Масыевтагы оңолтон жол эмес, ошондуктан мунтууга даярдап жаткандыгын байкоодубуз. Бирок карабастан эң соң түшүрдү. Тек даун абалдан эме Келечек Топчубайұлы беттешти улантат. Келечек акырындык менен азыр бошонуп тазаланышы керек бул жерде. Жаман эмес, бошонуп тазаланууда азыр. Түзесимен теп бошонууда. Ал эми Усам Масыев азырынча алды. Позицияны көзөмөлдөөнүн аракетинде алдагы. Ортодогу кабыс дагы да болсо бул позицияда балким азыр тургузат. Тиз корпуска бөйрөк таралаштыра, ошол учурда кабырга тарапка тиземен теп жатат азыр Келечек. Мындай учурду калыс активдүү абалга тары баалап азырынча уруксат берүүдө дагы болсо. Эң башкысы көзөмөл бар.
Келечек Мурзаев, тағырағы Келечек Топчубай олында. Келечек азыр қапталдап. Дағы чығуда жана бөрек талаштырып ұзатылған соққылар. Тепкені өтті бұл жерде атандашына. Өте ор соққыларды өткөрүдө Усам Масуев. Бирок өтө чыдамдуу мушкер. Усам Масуевту мен 2 жолу беттешин көргөм. Экөөнү тең чын айтыш керек утуп жатып атаандаштарын утуп алган. Упайлар жатын утуп жатып айтайын дегеним. Ошондуктан ыңгайсыз атаандаш каршылашына иштегенге да мүмкүнчүлүк берет. Жана өзү көбүрөөк ушул грэпплинг ыкмаларында чебер. Жакшы, бошонуп турду мушкерлер. Ой, эң сонун азыр Келечек Мурзаевдин аткаруусунда сокку мыкты деңгээлде болду азыр. Жана Келечек эң мыкты формада экендигин ушул жерде көрсөтүүдө. Деген менен Усам Масуев азыр кайрадан өйдөгө ээ болууда. Ушул жерден эми кайманасымы кычкач болгон Келечек да бир жолу атаандашын антип буту менен кысып алды. Чындыгында кайманасымына татыктуу деп айтсак да болот. Келечек жетти атаандашынын бутуна жана иштеш керек эми Келечек. Кандайдыр бир ыкма жасаш керек. Ал ортодо Усам Масуев дагы жөн турган жок. Атаандашын кайтарып жиберүүгө бир бел байлап жатат. Эми башкы беттештердин бири, андыктан толук атаандаштыкта өтүшү керек беттеш. Жаман эмес. Азырынча биринчи раундда биз кызыктуу учурларды байкадык. 2 секунды с каждой стороны. Время. Мушкерлер кайрадан октагон ортосуна кайтып чыгууда. Келечек Топчубай уулу, кыргызстандык мушкер, Көкбуштан чыккан. Жана атаандаш Усам Масуев, россиялык мушкер. Экөө тең октагон ортосунда жана гон жаңырды, беттеш андан ары уланат. Азыр Келечек Мурзаев биринчи раунд тутту, ошондуктан экинчи раундда балким ал бир аз шашпай беттеш өткөрүшү да мүмкүн. Деген менен Усам Масуев балким өзү эми биринчи раунддан айырмаланып өзү активдүүлүк, тагыраак активдүү бир аракеттерге көбүрөөк барышы толук ыктымал азыр. Усам Масуев кайрадан атаандашын камап беттеш өткөрүүдө. Ал ортодо Келечек жакшы кирди бутка. Текдаун бар, бирок Келечек андашы мындай ыкмаларды өтө ишенимдүү жасап жүргөн. Ошондуктан Келечек абайлаш керек тегичекте. Ай. Келечек азыр кыйын абалда. Деген менен Азамат Келечек турду. Бошоп чыгыш керек бул жерден албетте. Усам Масуев азыр кайрадан муунту ыкмасына барат. Ошол эле ыкма Келечек бутка жетүүнүн бир аракетин издөөдө. Жетти бутка. Азамат жаман эмес. Келечек бошоныш керек эми атаандашынын бул ыкмасынан. Экинчи бутту кошсо 100% бошонмок. Слэм керек, өйдөрө көтөрүп туруп тыштаса ошондо бошонот. Бул жерде Келечек ошонун варианттарын караштырууда, бирок мүмкүн болушунча тазаланып, андан кийин балким бутка турууда беттеш өткөрүүгө Келечек Топчубай уулу аракет кылса дагы болчудай. Давай, контроль.
Kayradan Usam Asuyev aktifti hareket. Jana bu yerde Usam Asuyev Emre'nin üstünden çıkat. Birinci raundda gelecek Topçubay olu jеңишке жетти. Ал көрүнүп турат. Бирок экинчи раундда Темилге атаандаş тарапта азырынча. Партерде көзүм өлдөп, ирөлдү. Мыкты алып Россиялык мушкер. Негизи чеченстандык, бирок Москвада жашап, Москванын атынан чыгат. Birinci машыктыруучусу кыргыз машыктыруучу Кенжебек Турдалиев. Азыр Усам Асуев дагы да болсо. Ушундай абалда беттешти көзөмөлдөн улантып жатат. Догу рефери мушкерлерди бутуна тургузар эмес азырынча. Келечек. Эмненин үстүнөн чыгат. Негизинен бутка тургузуп деле койсо болчудай. Айрыкча ошол үстүндөгү активдүү позицияда мушкер тарабынан болгон жок. Усам Асуев азыр келечектин колдорун байлап соккузат варианттарын караштырат. Жана абайлаш керек келечек ушул жерден эми көп сокку өткөрбөш керек мүмкүн болушунча. Усам Асуев дагы да болсо партерде көзөмөл. Мен жеке пикиримде, бул эми мен калыс эмесмин албетте, бирок жеке пикирим ушундай. Бирок калыс дагы да болсо мындай учурда чеченстандык мушкерге мүмкүнчүлүк берип жатат. Бутка тургузат, активдүүлүк жок. Жана азыр туруу абалында беттеш андан ары уланышы керек. Ой-ой-ой, дагы бир мыкты сокку. Усам Асуев. Бирок бул сапар жеткен жок. Слэм жасаганга мүмкүнчүлүк бар эле, бирок келечекте убакыт куткарды десек да болчу да. Кыргыз эли мейман достуктун эли келген конокторду дагы сыйлап туралы келиңиздер. Бойцы вартого время. Вакыт болду. Үчүнчү жыйынтыктоочу раунд. Биринчи раундда билесиздер, Усам Асуев сары кагаз менен чыккан. Салмакты туура келтирбегендиги үчүн ал эми биринчи раундду келечек Мурзаев, келечек Топчубай уулу утту. Экинчи раундда Усам Асуев активдүүлүк кылды. Үчүнчү чечүүчү раунд. Бул раундда келечек үчүн беттешти утуш үчүн тең мүнөздөгү беттеш жетиштүү негизинен. Себеби атаандашы ошол салмак кууда салмакты тууралай албагандыгы үчүн. Ой, сонун кайрадан буга чейинки дейли учур. Жана Усам Асуев дагы бир жакшы сокку жасады. Жана келечек азыр муун тукмасын колдонууга аракетин жасайт. Келечек биринчи раундтан кийин чарчап калды чындыгында. Үчүнчү раундда эгерде өтө эле чоң үстөмдүктө утуп ала турган болсо, Усам Асуев жалпы беттеш тутат. Азыр дагы да болсо Усам Асуев активдүүлүктө колдон чыгарар эмес. Свип жасоого келечекте дарамет калгандай эмес эмнегедир. Бутка тургузууда келечек Топчубай ул эми ойлонуш керек. Буга чейинкидей эле эмес, өзү балким атаандашын партерге алып түшүшү шарт. Бутка турууда атаандаш турушпайт, түшүнүктүү болуп калды. Кидей эле учур, айткандай эле
Стойка! Пассив, стойка! Стойка! Туркан! Есть, стойка! 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 Азырынча калыс мушкерлерге тагыраак Усам Масуевке мүмкүнчүлүк берүүдө партерде өзүн жакшы көрсөтүүгө, бирок активдүүлүк россиялык мушкерден көп деле байкалган жок. Өтө алсыз соккулар, бул деле негизинен активдүү аракет катары эсептелинбейт көп жерде, бирок калыстар ар учурда ар кандай баалайт. Усам Масуев ушундай эле абалда эми беттешти жыйынтыктайт окшойт жаман да. Мунту аракетине барууда, келечек жаман эмес, азыр Мунту ыкмасы. Байкайлы, келечек, Чубай уулу атаандашы Мунтуга аракетин көрүүдө. Жана бул жерде мен мушкердин эрки, чыдамкайлыгы жана күчү мааниге ээ, бирок мындай жерден эми оор ыкманы аткарууга кыйын болгон ыкманы жасоо чындыгында келечек үчүн оор келүүдө, бирок келечек чыгууда атаандашынын артынан азыр топ чыга турган болсо каршылаштын артынан Мунту ыкмасы болот. Азыр активдүүлүк келечек Мурзаевда. Колду чыгара алган жок келечек. Жана эмненин үстүнөн чыгат азыр келечек кайрада коргонууда калууда. Усам Масуев дагы да болсо көзөмөлдөп жатат. Негизинен активдүүлүк жок. Калыс дагы да болсо мүмкүнчүлүк берүүдө. Россиялык мушкерге мынакей башты аралаштыра соккуларды узатууда. Беттеш аяктады, урматтуу мекендештер. Оор беттеш эки мушкер үчүн тең. Азыр эми калыстардын чечимин күтөбүз. Уважаемые бойцы на середину. Итак, дорогие друзья, в этом бою по истечении трех раундов с учетом имеющейся желтой карточки бойца красного угла раздельным решением судей присуждается боевая ничья обоим бойцам. Победила дружба. Ошентип азыр бул беттеш тең чыгуу менен аяктап калды. Келечек Мурзаев дагы Усам Масуев дагы өзүн жогорку деңгээлде көрсөтүп, бирок мен деле ушундай эле учурду, ушундай эле абалды көргөм. Азыр эми мушкерлердин сөздөрүн угалы. До начала выступления у тебя был перевес, из-за этого была у тебя желтая карточка. Раздельным решением судей, здесь судьи, раздельным решением судей дали боевую ничью. Так что Кыргызстан, тебя, братский, чеченский народ принял очень дружно. Не обижаемся, это спорт. Побеждает всегда сильнейший. Здесь побеждает дружба. Так что кыргызский народ